Шайтандар булайда камакка алынар, мусулмандар бул түнү ибадат кылар, Теңирим сабырыбызды сыноого алар, Рамазан менен көп жандар тазаланып калар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ардактуу замандаштар, мусулман бир туугандар, кайрадан сиздер менен Ыйык Рамазан 2017 теле долбоорунун алкагындагы Билим Тайм теле ток-шоусунун теле викторинасында кайрадан жүз көрүшүп жатканыбызга Аллах Хак Субханаху ва Таалага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү айтуу менен өрнөктүү өмүрүн көрсөтүп кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам дуаларды айтабыз. Мына ушундай жакшынакай теле берүүлөрдү эфирге алып чыгууга өзүнүн демөөчүлүгүн көрсөткөн биздин демөөчүлөргө ыраазычылык билдирүү менен атын атаса куту сүйнөт дегендей аларга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Бул атаман чучвара котлеттери, гриль борбору, козу тоок, үндүк эттеринен даярдалат. Жупка тез даярдалуучу тамагы орозонун тамагы. Камбуча чай квасы, Айхан адал чайлары, Ратана шоколад таттуулары, Сүташ компаниясы, таза сүттөн таза сыр. Ардактуу замандаштар, сүйүктүү мусулман бир туугандар, бүгүнкү биздин Билим Тайм теле викторинасындагы суроолорго мыкты жооп берген, туура жооп берген, активдүү теле көрүүчүлөргө мына ошондой демөөчүлөр тарабынан даярдалган белектер тартууламакчы. Ратана шоколадтары, Айхан чайлары жана камбуча чай квасы, жупка тез даярдалуучу бул орозонун тамагы дейт, ошондой кыргыздын укура салты менен даярдалган ыкмадагы өзгөчө жагымдуу жакшынакай белектер сиздерге тартууламакчы. Бизден суроо берилет, сизден жооп берилет. Эң туура жооп берген жана ошондой эле 10 күн бою биз менен туура жоопторго туура жооп берип же жооп бере албаса дагы ошого аракет кылган активдүү биздин теле көрүүчүлөргө бизден жакшынакай эң бир жакшы бизден белектер бар. Аны эмесе бизде кийинки суроого көңүлүбүздү бурабыз. Бул бүгүнкү суроолорду бир аз пайгамбарыбыздын өмүр баянынан, хадистерден жана ошондой эле ислам юриспруденциясынан суроолор даярдаганга аракет кылдык. Эң биринчи суроо бул хадис категориясынан берилмекчи. Абу Хурайра радиаллаху анху Аллахтын элчисинен саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин кабарлайт. Кыямат күнү Аллах 3 адам менен сүйлөшпөйт, күнөөдөн да тазалабайт, жана аларга карап да койбойт. Суроо, хадистин уландысын айтып бериңиз. Мына ошол инсан кандай адамдарга, кандай инсандарга Аллах Таала кыямат күнү жүз үйрөйт? Кандай адамдарга Аллах Таала алар менен сүйлөшпөйт дагы, алардын күнөөдөн да тазалабайт, аларга өзүнүн магфиратын дагы бербейт? Бул адамдар кайсыл адамдар? 3 инсан, 3 топтогу инсандар деп айтсак дагы болот. Мына ошол суроолорго туура жооп берген инсанга пайгамбарыбыз айтып өткөн ошол инсандан атын атап же ошол категориядагы инсандарды тактап айтып берген инсандарга, теле көрүүчүлөргө бизден жакшынакай белектер берилмекчи. 0312 91 70 70 сандарын терип бизге байланышка чыгыңыздар, угарма теле көрүүчүлөр. Суроону дагы бир жолу кайталайбыз. Бул Абу Хурайра радиаллаху анху Аллахтын элчисинен саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин кабарлайт. Кыямат күнү Аллах 3 адам менен сүйлөшпөйт, күнөөдөн да тазалабайт, жана аларга карап да койбойт. Суроо, хадистин уландысын улаңыздар. Бизде аны эмесе теле көрүүчү бар, эң алгачкы кабыл алабыз. Өзүңүздү тааныштырып, аты жөнүңүздү айтып, суроого жообуңузду айтсаңыз болот. Алло. Ассаламу алейкум. Алло. Угуп атабыз, сизди айта бериңиз. Жооп бересиң болобу? Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Райым Бүбү, Бишкек шаарынан чыгып атам. Аллах ыраазы болсун сизден. Ошо кезде 3 адамга карабаганы этегин сүрөлткөнгө кекирейген кембагалга жана зунакер чалга. Дагы бир жолу кайталап койсоңуз? Жоопторду дагы бир жолу. Этегин сүрөлткөндөргө. Этегин сүрөткөнгө? Сүрөлткөндөр, чуалтып этегин чуалтып баскандарга. Дагы? Кекирейген кембагалга жана зунакер чалга. Рабеже. Кечирилгис. Да. Тилекке каршы сиз абдан жакшы келатып, бирок жообуңуз толук болбой калды. Кечирим сурайбыз, тагдыр экен, ушундай экен. Чындыгында сиз абдан жакын келип, бир 70% деп айтсак да болот, сиз туура жооп бердиңиз.
бирок тилекке каршы жооңуз толук кандуу болгон жок. Чындыгында хадисте мына ошол сайт өткөн инсандар тууралуу айтылат, бирок сиз бир жерин адаштырып, бир аз алмаштырып айттыңыз. Биз кийинки телекөрүүчүлөрдү дагы күтөбүз. 0312 91 70 70 сандарын терип байланышка чыгыңыздар. Сиздер үчүн биздин демөөчүлөр тараптан даярдалган жакшынакай белектер бар. Ратана шоколаддары, сүт таш, таза сүттөн таза сырлар даярдалган жакшынакай белектер даярдалган. Биздин кийинки телекөрүүчүнү кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Аты жөнүңүз? Кыяметдин. Кыяметдин, Аллах разы болсун сизден. Рамазан Карим мубарак болсун сизге. Суроого жообуңузду. Жанагы сурооңуз биринчи ал кылган киши, экинчisi Аллага шерк кылган киши, үчүнчүсү өзүн өлтүргөн киши. Үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү өзүн өлтүргөн киши да. Кыяметтин, Аллах разы болсун сизден. Аллах сиздин илимиңизге береке берген болсун. Бирок тилекке каршы сиздин жолуңуз дагы туура эмес болуп калды. Биз кийинки дагы телекөрүүчүнү кабыл алганга аракет кылып көрөлү. 0312 91 70 70 сандарына терип байланышка чыгыңыздар. Суроону дагы бир жолу кайталайбыз. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз мындай деген айтат: Кыямат күнү Аллах Таала 3 адам менен сүйлөшпөйт, күнөөдөн дагы тазалабайт, жана аларга карап дагы койбойт дейт. Мына ошол инсандар кимдер деген суроого жооп берүү үчүн бизге телекөрүүчү чыккан, анда эмесе телекөрүүчүнү кабыл алалы. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, суроого жообуңузду айтыңыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аты жөнүңүз? Абдурахим Бишкектен. Аллах разы болсун. Мунафыктарга, ата-энесин алчыгын алмагандарга. Анан жүрөгүндө иманы жок, ла иляха иллаллах шахадат айтпагандарга. Абдурахим, тилекке каршы сиздин жолуңуз дагы туура эмес болуп калды. Абдан эле алыстап кеттиңиздер. Биринчи алгач чыккан биздин телекөрүүчү абдан жакшы, туурага жакыныраак жооп айткан бир жеринен адашып кеткен болчу. Кийинки телекөрүүчүлөрдүн жооптору такыр алыстап кетти. Мына ошол Аллах Тааланын карына калуу, Аллах Тааланын ушунчалык назарынан калуу деген бул өтө бир бактысыз, өтө бир банкрот болгон адамдар деп айтсак дагы болот. Мына ошондой эледен Кудай сактасын. Бул кандай адамдар? Мына ошол 3 адамдын категориясында 3 адамды айтып берсеңиздер, сиздерге ошол биздин белектер берилмекчи. Бизде кийинки телекөрүүчү бар, кабыл алабыз. Алло. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Саламатчылык, аты жөнүңүз? Атым Элмира, Бишкектен чыгып атам. Аллах разы болсун Элмира эжеке, сиздин жообуңуз кандай? Биринчиден жанагы бир айтып кеткендей, этегин сүйрөтүп жанагындай баскандарга, экинчиден көз ачка баргандарга, Алла Таалага шек келтиргендерге, үчүнчүдөн өзүн өзү асып, өзүнө өзү кол салып өлгөндөргө болуш керек деп ойлойм. Элмира эжеке, мен ушунчалык сизге жардам берейин деймин, бирок тилекке каршы сиз такыр алыстап кеттиңиз. Женикиден дагы алыстап кеттиңиз. Аллах разы болсун ушунча аракет кылып чыкканыңызга. Жооп туура эмес, хадисте мындай эмес, негизги бул сахих хадис. Кийинки дагы телекөрүүчүнү кабыл алганга аракет кылып көрөлү, ага чейин суроону дагы бир жолу кайталап өтөлү. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз айтты: Аллах Таала кыямат күнү 3 инсанга көңүл бурбайт, карабайт, аны менен сүйлөшпөйт дагы, анын күнөөлөрүн дагы магфират этпейт, күнөөлөрүн кечирбейт дагы деди. Бул инсандар кандай инсандар? Ал этегин сүйрөп текебер жүргөн инсандар деп айтып атасыздар. Бул хадисте ал айтылган эмес. Ошондо мен сизге абдан дагы жеңилдетип айтып берип атам, жакындатып берип атам дегендей. Аракет кылыңыздар, китепти ачып карай коюңуздар, билбегендерден билип сураңыздар дегендей. Албетте ошол биздин демөөчүлөр тараптан даярдалган белектер сиздер үчүн күтүп турат, өзүнүн эсине шамдаңыздар, анда эмесе кийинки телекөрүүчүнү кабыл алалы. Алло. Ассаламу алейкум, сиз эфирдесиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Тааныштырып өтүңүз. Биринчиси
Биринчиси Экинчиси өзгө кол салган, үчүнчүсү жетим акысын деген. Кудай сактасын ошондой инсандардан болуп калыштан, бирок бул хадисте сиз айткан кишилер эмес. Бул хадисте деген башка инсандар айтылып жатат. Бул хадисте негизи сиздер айткан инсандар дагы ушундай Кудайдын карына калышы мүмкүн. Жетимдин акысын жеп койгон кандай жаман, өтө ыпластык, уятсыздык, бирөөнүн акысын жеген бул мусулманга туура келбеген сыпаттар. Ошол эле учурда ширк кылган дагы бул Аллах Тааланын күнөөсү, ширк кылганда кечирбеймин деп айтты Аллах Таала. Ошол эле учурда ата-энесине ак болгон жана мунафыктык дагы бул өтө бир мусулманга төп келбеген жаман сыпаттар экендигини баса белгилеп айтабыз. Бирок бүгүнкү биздин Билим Тайм теле викторинасынын суроосунун жооптору мындай эмес. Анын жоопторуну туура жоопту айтуу үчүн бизге дагы бир теле көрүүчү байланышка чыкты, кабыл алалы. Ассаламу алейкум, сиз түз эфирдесиз. Аты жөнүңүздү айтып? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рамазан мубарак болсун. Менин атым Замирбек, Бишкектен чыгып атам. Замирбек, Аллах разы болсун сизден. Сиздин жообуңуз? Биринчиси зынакор чал, Зынакор чал. экинчиси алдамчы падыша, жана үчүнчүсү текебер кедей. Машалла, Замирбек, баягы делиңиз. Туура, абдан туура жооп айттыңыз. Аллах разы болсун сизден. Сизге мына ошол бүгүнкү биздин демөөрчүлөрдөн каалаган сиз ушул белектерди сизге тартуулайбыз. Айхан чайлары, камбоча чай квасы, чучуара жана ошондой эле жупкалардан жасалган жакшынакай белектер сизге тартууламакчыбыз. Замирбек, Аллах разы болсун, сиз белекке болдуңуз. Куттуктайбыз сизди дагы бир жолу. Рамазан сизге өзүнүн берекесин толук чачкан болсун. Рамазандын берекелүү, өтө пайдалуу жактарынан толук кандуу сизге дагы тартуулашты насип этебиз. Жана ошондой эле буга чейинки дагы байланышка чыккан теле көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы Аллах Таала илимиңиздерге илим кошуп, билимиңиздерди дагы пайдалуу кылган болсун. Аны эмесе биз экинчи этапка өтөлү. Экинчи бул фих категориясындагы суроолорго көңүлүңүздү бурабыз. Кайсы бир учурда намаз окуучу 4 жолу руку, 4 жолу сажда кылат. Бул кайсыл намаз? Суроону дагы бир жолу кайталайбыз. Кайсы учурда намаз окуучу инсан 4 жолу руку кылат жана 4 жолу сажда кылат? Бул кайсыл намаз? Кайсыл намазда инсан 4 жолу эле сажда кылат жана 4 жолу эле руку кылат? Бул кайсыл намаз? Келиңиздер, чамтаңыздар 91-70-70 сандарын терип бизге байланышка чыгыңыздар. Туура жооп берген теле көрүүчүгө бизден жогорудагыдай Замирбек байкедей сиздерге дагы жакшынакай белектер тартууламакчы. Буга чейинки биринчи суроого дагы бир жолу комментарий бере турган болсок, ошол суроону дагы бир жолу кайталап өтө турган болсок, Абу Хурайра радиаллаху анху Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва салламдан мындай дегенин кабарлайт: кыямат күнү Аллах 3 адам менен сүйлөшпөйт, күнөөдөн да тазалабайт жана аларга карап да койбойт. Бул биринчи аягы суюк зынакор чал, карыганын дагы билбеген, өзүнүн ушунчалык бир нафсисин тие албаган, карыганы дагы зынак кылган чалга да Аллах Таала карап да койбойт экен, ал инсан менен сүйлөшүп да койбойт, анын күнөөлөрүн да кечирип да койбойт. Ошондон Кудай сактасын зынакорлуктан. Экинчиси бул жалганчылыгы ашынган падыша, өзүнүн жарандарыны, өзүнүн өлкөсүнөн чыган жарандарды, элдерди алдаган, жалганчыга ашынган, убадасынан тайган падыша. Мына ошол падышаны дагы Аллах Таала кыямат күнү карап да койбойт экен, ал менен сүйлөшүп да койбойт, күнөөлөрүн да кечирбей коет. Ал эми үчүнчүсү бул текебер кедей дейт. Текеберчиликтен Кудай сактасын. Негизи эч кайсы мусулманга текеберчилик жарашпайт. Бир гана кедейлерге эмес, чоңдорго дагы, байларга дагы, орто жаранга дагы текеберчилик жатпайт, анткени жүрөгүндө кыпытындай гана текеберчилик болгон инсан бейишке кире албайт. Ошондуктан текеберчиликтен Кудай өзү сактаган болсун. Биздин суроого жооп берүү үчүн теле көрүүчү бар, кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Аты жөнүңүздү айтып, өзүңүз. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз? Арахимбек. Абдурахимбек. Аллах разы болсун. Шам намазы. Шам намазы. Кандайча шам намазында 4 рүкү болот? Эгер башканында сайдай сактыкка болгондо. Мисалы, шам намазынын 3 ракат фарз намаз окулат. Ошондо 3 жолу рүкү кылынат да, туурабы? Ошондо адашкан вакытта болбойбу? Рахимбек, биздин сурообузда мындай болуп атат. Кайсыл намазда 4 жолу рүкү кылынат жана 4 жолу сажда кылынат? Ал эми шам намазында 3 жолу рүкү кылынып атат.
Витир вайти. Витир важытта деле ошондой болуп атпайбы? Экөө айырмасы жок да. Рахимбек, Аллах ыраазы болсун сизден. Дагы телегөрүүчүлөрдү чакырабыз. Бул кандай намаздар? Кайсыл намазда намаз окуучу 4 жолу руку кылат, 4 жолу сажда кылат. Руку деген өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул тизе бүгүп, тизе кармап, ошол жерде намаздагы бир амалдардын бири. Ал эми сажда бул чекени, пешенени жерге тийгизип, Аллах Таалага кулчулук кылуунун дагы бир көрүнүшү. Бизде дагы бир телегөрүүчү бар, кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ийгы оразаңыз куттуу болсун. Асыр намазынын 4 рекеттүү фарзында? Айта бериңиз. Кошулганда уже 4 жол сажда кылынат. Асыр намазы. Асыр намазы. Туура эмес, кечирип коесуз. Туура эмес, сиздин жоңуңузда туура эмес болуп калды. Телегөрүүчүлөр мен сиздерге дагыраак бир аз суроону жеңилдете турган болсок, жеңилдетип айталы, бул фарз намазы эмес. Бул фарз намазы эмес. Фарз намаздан башка намаздарды эсептеп көрүңүздөр. Кайсыл так эле эсептеп көрсөңүздөр, бул 2 рекет деп айтсак дагы болот. Дагы сиздерге жеңилдетип берейин. 2 рекет намаз, 2 рекет окулат, бирок бул кайсыл намаз? 2 рекетте 4 жолу руку кылынат жана 4 жолу сажда кылынат. Бул кайсыл намаз? Кандай учурда бул намаз окулат? Ошого көңүл бурсаңыздар. Бул дагы ислам юриспруденциясы, бул фикх категориясынан болуп жатат суроолор. Жогорудагы бизге дагы бир телегөрүүчү чыккан байланышка 91-70-70 сандарын терип. Сиз түз эфирдесиз. Ассаламу алейкум. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз? Гүлайым, Бишкектен чалып атам. Гүлайым, Аллах разы болсун сизден. Орозо кармап жатасызбы? Багымдат намазы. Ооба. Аллах Таала орозоңузду кабыл кылган болсун. Багымдат намазы. Амин. Багымдат намазында 4 жолу руку кылынып, 4 жолу сажда кылынат. Туурабы ошондой? Кандайча ошондой болуп эсептеп берсеңиз? 2 ракаттан окулат. Мисалы багымдат намазынын сүннөт намазынын 2 рекет сүннөтүн ал эсептеп көрөлү. 2 жолу эле руку кылынат жана 4 жолу сажда кылынып атпайбы? Биз айтып атабыз 4 жолу руку кылынат жана 4 жолу сажда кылынып атат деп. Гүлайым тилекке каршы сиздин жоңуңуз дагы туура эмес болуп калды. Бешин намазында. Бешин намазында деле ошол туура эмес. Гүлайым, Аллах разы болсун сизге аракетиңиз үчүн. Дагы телегөрүүчүлөрдү чакырып кетебиз. 0312-91-70-70 сандарын терип бизге байланышка чыгыңыздар. Андай эмесе кийинки телегөрүүчүнү да кабыл алганга аракет кылып көрөлү. Ассаламу алейкум. Сиз түз эфирдесиз. Аты жөнүңүздү айтып. Алло. Ассаламу алейкум. Үнүңүздү бийирээк чыгарып айтсаңыз. Алло. Ассаламу алейкум. Тилекке каршы биздин телегөрүүчүбүз дагы байланыша албай калды. Суроону дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Кайсы бир учурда намаз окуучу 4 жолу руку кылат жана 4 жолу сажда кылат? Бул кайсыл намаз? Жана кандай учурда окула турган намаз? Бул дайым эле окула бербейт. Бул ошондуктан бардык эле учурда окулгандыктан көп инсандар буну билбеши мүмкүн. Андыктан келиңиздер бизде дагы бир жолу ошол ыйык Рамазан айында дагы бир ошол билим тайм телегөрсөтүүсүндөгү суроолорго жооп берүү үчүн чыккан биздин кезектеги телегөрүүчү бар, кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рамазан мубарак болсун. Рахмат. Аты жөнүңүз? Айт намазы. Айт намазында 4 жолу руку кылып жатабызбы айт намазына барганда? 4 жолу руку кылып. Жок, сиз 4 жолу кулак кагып такбир кылышыңыз мүмкүн, бирок 4 жолу руку кылбайсыз. Башка намаздарда эле адаттагыдай 2 жолу руку кыласыз. Тилекке каршы сиздики дагы туура эмес болуп калды. Бирок чындыгында биз айтып жаткан намаз дагы бул ай сайын, жыл сайын же күн сайын окулбайт бул намаз. Бул кээде эле өзүнүн ушул өзгөчө учурда гана окулуп атса, бул намазды көпчүлүк адамдар билбеши мүмкүн. Бизде дагы кийинки телегөрүүчү бар, кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз?
бул Замирбек байке азыр кале. Замирбек байке келиңиз, сиз жооп бербесеңиз анан таппай калып окшойбуз. Менимче жанагы Аллах Тааладан жаан сурап, 4 рекет намаз окулганын атын унутатам. Ошол болуш керек. Жаан сураган, жаан тилеген убакта окуга турган нафил намаз деп айтып атасыз, Замирбек байке. Жок, сиздин жообуңуз дагы туура эмес. Сизге аракет кылдым мен ошол жоопту туура болсун деп айтат окшойт деп, бирок тилекке каршы туура эмес. Бул жаан жабай калган кургакчылык убагында Аллах Тааладан жаан тилеп окула турган нафил намаз же дуалардын ортосунда ал дагы эмес, биз айтып жаткан жооп туура, ал дагы туура эмес болуп калат. Айт намазы дагы эмес, багымдат намазынын сүннөтү дагы эмес, бешим намазы дагы, шам дагы, витр важып намаз дагы эмес. Бул башка намаз. Бул жогоруда айткандай, бул күн сайын же ай сайын же бир жылда бир жыл окула турган намаз эмес. Бул кээде гана ошондой өзгөчө кырдаалдарда гана окула турган намаздардын бири болуп эсептелет. Бул кайсыл намаз? Келиңиздер, инсан канчалык көбүрөөк Аллахка жакындап, көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк ибадаткөй болуп, көбүрөөк нафил намаздарды окуй турган болсо, Аллахка жакындай турган көптөгөн ибадаттар кыла турган болсо, мына ошондой суроолорго оңой эле жооп табат деп ойлойбуз. Биздин суроону дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Ага чейин дагы бир биздин телекөрүүчү бар, кабыл алганга аракет кылалы. Ассаламу алейкум. Сиз түз эфирдесиз, аты жөнүңүздү айтып. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тилекке каршы биздин телекөрүүчү бизден алыстап кетти. Кийинки телекөрүүчүнү кабыл алганга чейин дагы бир жолу суроону кайталап өтөлү. Бул фих категориясынан кайсы бир учурда намаз окуучу 4 жолу рукуга жана 4 жолу сажда кылат? Бул кайсыл намаз? Эмнегедир биздин убактыбыз дагы чектелип баратат. Биздин ушул суроого туура жооп берилген жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аракет кылыңыздар, кийинки берүүлөрдү дагы ушул суроону алып чыкканга аракет кылалы кайрадан. Ошондо кийинки берүүлөрдө туура жооп берген инсандарга биздин демөөчүлөрдөн даярдалган жакшы белектер берилет. Адактуу, бизде акыркы дагы бир телекөрүүчү бар, кабыл алганга аракет кылып көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз? Сиз түз эфирдесиз, сүйлөй бериңиз, аты жөнүңүздү айтып. Таспих намазы, таспих. Бул таспих намазы кандай намаз бул? Кандай учурда окулат? Ал жылына бир жолу же өмүрүндө бир жолу окулуучу 2 рекет намаз, нафил. Тилекке каршы сиздин жообуңуз дагы туура эмес болуп калды. Бул намазды айтып атпайбызбы? Бул жыл сайын бир жолу окулбайт, айт намаз сыяктуу болуп, же сиз айткандай жыл сайын бир таспих намаз болуп окулбайт. Бул намаз деген айына да окулбайт, бул намаз деген бул өзгөчө кырдаалдарда гана окула турган нафил намаз болуп эсептелинет. Тилекке каршы бул суроого дагы жооп табылган жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейинки суроолорго туура жооп берген инсандар эфирден сырткары бизге байланышып, сиздерге даярдалган, биздин демөөчүлөр тарабынан даярдалган ушундай жакшынакай белектерди сиздерге татуулайбыз. Биздин Рамазан 2017 теле долбоорунун демөөрчүлөрү булар атаман чучвара котлеттери, гриль борбору, козу, тоок, өндүк эттеринен даярдалат. Ошондой эле жупка тез даярдалуучу тамагы бул орозонун тамагы. Камбуча чай квасы, Айхан адал чайлары, Ратана шоколад таттуулары, Сүташ компаниясы, таза сүттөн таза сыр. Мына ошондой даамдуу, таттуу, абдан берекелүү, жакшынакай, адал, эң башкысы адал азыктарды сиздерге белекке бермекчибиз. Адактуу замандаштар, күн сайын орозо күндөрү түнкү саат 1-ден 1:30 чейинки аралыкта Билим Тайм телевикторинасына катышып, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди сынап көрүңүздөр, ошол эле учурда жакшынакай белектерге ээ болуңуздар. Сиздер менен эфирде Рахматулла Мухаммед кызматта болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга дейре Аллахтын аманатында болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.